балчылап соны. Баланы қарап, лей. Жоба аябай ысык болот, аябай батына курат. Болду, кеттик. 502. Мына бул болсо экинчи куча карагылачы. Курман айттан кийин жыл сайын ушундай көрүнүш да. Ар кайсы жака ыргытмай чыгарымдарынчы. Негизи мунун кандай бир билбейм, элдерге түшүндүрмө иштерин же санэпидстанция муну контроль кылбаса болбойт го. Бүт сасып ар кайсы жерге чыдамай кайра. Шаардан типа городской болуп, ахи-ухи болуп, но тоого келип эс аласыңар го, эки бутту малдар. Шаардан арак, пиво, кола-моланы алып атканда кыйын болуп аласыңар да кетип атканда эс алып бүткөндөн кийин ушул пакет-сакет, баклашка-саклашкаларыңар жыйнап кетсеңер болбойбу же силерге малдарга мындай эле эч ким үйрөткөн эмеспи, билбейсиңерби? Кандай акмаксыңар силер, акмаксыңар, адам эмессиңер да. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей туруда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранычы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетти. Шуну каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Мбанк кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерди ойденги бар баланс кылып салам дегендерге, Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Достор, мына биз өткөндө Бауыржан деп жана тиктокер боюнча мына коллективный арыз жазылды. Бүт баары даяр болду. Мына кол коюп мен баштап бердим. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат Юрий Шордаров Абдыкапаров. Жана баарыбыз билгендей, Айбек Уланов деген жанагы блогер боюнча мына азыр иши ушу боюнча жаман сөзүн айтып, иш козголуп, азыр СИЗОдо камакта отурат. Анан биз ушу дагы бул боюнча дагы адамдар бар дегенбиз. Ошонун арасына ушу Бауыржан деген тиктокер, ал өзүнүн сөзүндө айтып жатат. Жанагы бул ал 20 жылдыкта ушундай арак ичип минишет, ал жерде зына болгон деп, как будто орусча айтканда, извиняюсь за выражение, свеча кармап берген адамдай бүт баарын көргөндө айтып, ал дагы мындайча айтканда өлтүргөн адамды колдоп, коргоп жатат деген сөз. Ошондуктан мына биз дагы арызды даярдап уже жаздык, эртең тапшырабыз. Анан баягыдай эле мына менин жардамчым азыр аякка да жазып кетем, помощницам инстаграмы, анан телефону, группа түзүлгөн бул боюнча баарыбыз билгендей. Дагы кошулам дегендер болсо кошулгула. Эртең мына 12:30 уже ГУВДнын астынан уже арыз жазып, арызды таштайбыз. Бул жерде дагы не только Бауыржан эле эмес, дагы бир ошо Жалал Абад шаарынын Салиев Зарылбек Алимжанович деген депутат бар экен. Ал депутат ошо сөзүндө татыктуу кол көтөргөнү себеп бербеген, жар болуп бериңиздерчи деп дагы бул ушундай сөз жазыптыр. Биз ал боюнча дагы мына арызды жаздык. Ал депутаттан дагы үстүнөн чара көрүп бериңиздерди деп. Анан негизи монтип иш кылып атсаң, кээ бир комментарийни көрүп жаман ичиң кейиткен. Кээ бир ладно эркектер болсо эми мужская солидарность деп колдоп атат деп мейли детилиң да. Аялдар ушундай хайп үчүн кылып атасыңар, популизм үчүн кылып атасыңар дегенде, мындайча айтканда жаман зейнин кейиткен дегенде, ушундай бизде дагы караңгы ушундай адамдар барбы депчи. Анан биз дагы эмнеге ушу эми ушулар менен биз дагы токтотобуз, жазасын алгачакты буюрса биз дагы аракет кылабыз. Анткени бул жерде двойной стандарт болбош керек. Экөө сүйлөдү, экөө тең жоопкерчиликке бирөөсүн кылып, бирөөсүн калтырып койбой деп. Анда сиздерге азыр асты жака инстаграмга жаза кетем, номерлерди
Анан Кайсенге арызга кол коюп кетишти айтып коебуз. Кстати, унта электе ошо Бауыржан боюнча дагы азыр мына петиция деп электронно подпись ал боюнча да ГУВД менен ачылды. Аяка дагы голосовать этип кол койсоңуздар болот. Опук экениң чын болсо, сени бир күнү спецназ барып базатко. Нуржан Кубанычбеков, 38 жаштагы Таластын тургуну. Мына мен сүйлөп турсам көрүп калды. Анткени өзү ОПГмын деп кайсыдыр бир криминалдык авторитеттин тобундамын деп сүйлөйт экен. Ал сөзүнө ишенбейин десең, бул түрдүү тараптан кирет этип атат. Бирөөгө Азамат дегенге машиналарды сатып, анан астатак $4800 бербей кеткен. Дагы бир башка Бакыт деген болсо, эки этаж үйүнө пластик калга терезе эшик салып берем деп $500 000 сомун алып, ага да бербей кетип калган. Ишти да бүтүргөн эмес. Демек чото шектүүсүң Нуржан Кубанычбеков. Азыр ОПГлар заманы өткөн. Көчөдөн тырып баратып, тооктой эле баса калып туруп, түтүнүңдү чыгарып алып турган под спецназ. Укпасың эч ким, уктуңбу? Ошо ОПГ эмес экенин опровержение кылып, тезирээк ошол тиги Азаматтын акчасын берген $4800, Бакыттын акчасын берген $500 000. Уктуңбу? Сен бана таянган ОПГ жок азыр. Өлкөн, кырылган бар, жок болгон. Уктуңбу? Давай. Мен ошо көрүп калышым.